Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен маанилүү маек көрсөтүүсүн баштамакчыбыз. Бүгүнкү биз талкуулай турган маанилүү темабыз болсо, Кыргызстан-Казакстан стратегиялык өнөктөштүк жана достук мамиле деген тема алдында маектешүүнү улантмакчыбыз. Сиздерге белгилүү болгондой, жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ушул учурда расмий сапар менен Казакстан Республикасында сапарда болууда. Ушул багытта дагы эки өлкөнүн ортосунда кылымдардан бери карым-катнашта болгон эки коңшу өлкөнүн ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий чөйрөсүндө кызматташуу багытында бир катар жолугушуулар болуп өтүүдө. Мына ушул багытта биздин колубузга тийген маалыматтарга таянган күндө дагы ушул учурда жолугушуу натыйжалуу нукта өтүп жаткандыгы тууралуу айтмакчыбыз. Эми ушул багытта биздин студиябызга дагы бир катар меймандарды чакырган элек. Мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын финансы жана экономика министринин орун басары Иманалиев Данияр Шаршембекович биздин студиянын мейманы. Саламатсызбы? Ошондой эле коомдук ишмер, белгилүү акын, 90-жылдарда ушул Казакстан менен Кыргызстандын, Кыргызстан-Казакстан өлкөсүндөгү расмий элчиси кызматын аткарып келген Акбар Рыскулов агай. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз баштап жаткан, биз талкууга алып жаткан мына ушул эки өлкөнүн ортосундагы саясий дагы экономикалык соода кызматташтыгын өнүктүрүү багытында учурда 2 күндөн бери бир катар иштиктүү иш-чаралар жүрүп жатат. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен болгон биздин өлкөнүн Жапаровдун жолугушуусунда дагы бир катар олуттуу маселелер боюнча талкуулар болуп, маектешүүлөр болуп өттү. Албетте мындан сырткары дагы маданият чөйрөсүндө, кызматташуу чөйрөсүндө дагы активдүү иш-чаралар жүрдү. Эми Акбар агай сөздү сизден баштасак, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык бул кылымдардан бери уланган өзгөчө бир мамиле. Мындай айтканда эки өлкөнүн эли канча кылымдардан бери канатташ жашап келген. Бул учурда сиз 90-жылдардын ортосунан баштап ушу элчилик кызматты аткардыңыз. Деги эле ушу кызматташуунун жүрүшү боюнча пикириңизди уктап биринчи. Туура айтасың. Дал ушундай күндөрдө мамлекет башчыларынын деңгээлинде расмий сапарлар болгон учурларда эки өлкөнүн коңшулаш калктардын ортосундагы байланыш өзгөчө чыңдалып, жаңы бир жаңылыктар жарала баштайт да. Биздин байланыштын түбү терең, телибиз бирдейбиз, дилибиз жүрөк, дилибиз бирдейбиз, тилибиз да бир түбү. Анын бардыгы белгилүү нерселер. Эки мамлекеттин тагдыры, тарыхый тагдыры окшош болуп келген. Айрыкча мына кийинки биз эми эрик деп аталган, эгемен аталган жылдарыбыздын 30 жылдыгын белгилеген атабыз. Мына ушул 30 жыл ичиндеги дагы тагдырыбыз бири-бирибизге ийри шаркак болду. Дал ушул жылдарда, чечүүчү жылдарда өз киндигибизди өзүбүз чечип, өз кесип, өз тагдырыбызды өзүбүз чечкен кездерде мен эгиз эки калктын ортосунда элчи болуп иштеп калганыма кубанамын. Анткени көп ошондогу жагдайларга, тарыхый окуяларга күбө болдум. Айрым нерселерди аткарууга аралашканыбызга дагы кубанычтамын. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда элчиликтин өзгөчөлүгү бар. Анткени албетте классикалык дипломатия керек, баягы кат алмашуу формалары тиги булар, бирок жакын коңшу мамлекеттерде бул маселелер өтө мындай кылдаттык талап кылат да, мурдагыдан да ушундай жагдайлар бар. Эки мамлекеттин ортосунда 30 жыл ичинде 170тен ашык эл аралык эки тараптуу келишимдерге кол коюлган. Мунун ар бири маанилүү деп эсептесе болот. Баягы убактылуу мөөнөттү камтыган келишимдер бар. Ошонун ичинде эң негизги аныктоочу документ бул Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы түбөлүк достук жөнүндөгү келишим. Бул 98-жылы кабыл алынган. Менин эсимде Алматыда кол коюшкан 8 апрелде. Кийинки жылы Казактын улуу көчү уланып, жаңы борбор калаага ээ болушту. Биз Кыргыз Республикасынын элчилиги
Сарыарка жергесіне жаңы Борборға барған ең алғашқы елшілікпіз. Бұл 98 жылдың июнь айы. Мен азыққа теген көз алдымда тұрады, 8 июнь күні елшілікті аштық. Өлем кейінгі күні Астананың еларалық презентациясы болды, жаңы шығардың. Тағдыры ұшындай шырмалышқан, мен бұғамында қайдығыр қарай албайым. Әлем жаңағыдай жаңы сапарлар мемлекеттен келді олатқан кезде жақсылықтан үміт етіп тұрамыз. Рахмат. Эми алдыда дагы ушу маданий кызматташуу боюнча дагы бир катар иш-чаралар болуп өттү. Ал боюнча дагы бүгүн көрсөтүүдө айтып бересиз. Өзгөчө ушу эки өлкөнүн ортосундагы саясий дагы өзгөчө соода экономикалык кызматташуу чөйрөсүндө ушу жолугушууларда бир катар баалуу сунуштар айтылды. Ошондой эле ушул баягы биздин өлкөлөрүбүз Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында дагы ушул өзгөчө ушул ишкерлик чөйрөсүндө экономиканы өргө сүрөй турган бизнес долбоорлору боюнча да көп иштер болду. Ушул учурга чейинки биздин жүргүзүп келген кызматташуубузду кеңейтүү максатында дагы атайын макулдашууларга кол коюлуп атат. Айтсаңыз да, эки өлкөнүн ортосундагы ушу кызматташууну бүгүн кандай баалайбыз, Данияр Шашималиевич? Рахмат, жалпысын айтканда эми бул жерде туура маселе көтөрүлүп кетти. Бул Казакстан өлкөсү бизге тарыхый, мындай айтканда, коңшу болуп, мына биз баягы тарыхтар эле эмес, бул ушул биздин түп тамырыбызда жанагы эки эл бири-бирине тууган эл деп бизде маданий, саясий, тарыхый жактарында дагы абдан терең тамырларыбыз бар жана ошол эле маалда ошончолук бай тарыхыбыз да бар да. Мындай биз ар дайым коңшу өлкө катары жашап келгенбиз да. Бирок ошол эле маалда биздин бүгүнкү убакытты болсо мезгилди эске алуу менен Казакстан өлкөсү сөзсүз түрдө бизге эң негизги ири соода, тышкы соодадагы мындай биздин партнерлор деп айтсак болот. Ошол эле маалда ошол биздеги инвестициялык багыт боюнча, ошол эле ишкерликти өнүктүрүү багыт боюнча дагы биздин коңшу өлкө катары көп маселелер менен бүгүнкү күндө активдүү мындай өз ара аракеттешүү жүрүүдө деп айтсак болот да. Анан ошол эле маалда мына биздин ушул коңшу катары экономикалык, соодада, инвестицияда башка тармактардан тышкары биз ушул региондо дагы биз ушул коңшу өлкө катары ушул Казакстан менен дагы мындай көп маселе, баягы транзит маселелери бар. Ошол эле энергетика тармагында мына биздин ушундай баягы товар алмашуу карым-катнаштар да бар да. Анан ошол эле маалда мына Казакстан ушул толук кандуу мүчө катары дагы мына жаңы өстөрбөстөр ушул ЕЭПке мүчө өлкө катары дагы мына бүгүн биз ошол жаңы интеграциялык уюмдун алкагында дагы тең баягы партнер катары биз бүгүнкү күндө ошол жаңы чоң долбоордун катышуучу катары мына чогуу иштеп келатабыз да. Анан эми жалпысын айтканда бүгүнкү күндө бул ошол тышкы соодасын айта кетсек, мына бүгүнкү күндө ошол эле Кытай, биздин ошол Россия Федерациясына катары бүгүнкү күндө Казакстан биз эң ири бир соода партнерлорду катары кабыл алсак болот. Анткени мына ошол бизде эгерде бир 7 миллиарддын тегерегинде тышкы сооданы жүргүзсөк, ошонун 1 миллиард долларга чейин көлөмү бул ушу Казакстан өлкөсү менен биз мына соода алакан жүргүзөбүз да. Андан тышкары биздеги ушул инвестициядагы чоң тармак катары мен көңүлдү бургум келет. Анткени мына мен жана айта кеттим, коңшу өлкө катары биз абдан чоң интеграциялык мааниге ээ болгон менен бирге биз ошол эле күнүмкү ушул биздин жарандардын эки элдин ортосундагы карым-катнаш, соода жүргүзүү, баягы эле кызматтарды көргөзүү, мына ошондойго окшогон нерселер менен дагы көп алаканы биз түзөбүз ар дайым. Жана ошол инвестицияда дагы айта болсок, мына бизде ошол Казакстан капиталы бар биргелешкен ишканалар же болбосо ошол Казакстан жарандары түзгөн, инвесторлору түзгөн ишканаларды дагы эске алуу менен жылына бир 50 миллион доллардын тегерегиндеги түз тикелей инвестиция келип турат да. Эми бул жакта айта турган болсок, анда бул сөзсүз мындай көп чоң көрсөткүч эмес, бирок ошол жакта чоң потенциалыбыз бар да. Мына ошол эске алуу менен бүгүнкү күндө дагы ушул мына президент өзүнүн баягы официалдуу ошол өлкөгө
иш сапарын алкагында чоң ири инвесторлор менен дагы, ишкерлер, ушу бизнесмендер менен дагы бүгүн жолугушуу өттү. Ошол алдын ала маалыматка ылайык абдан жакшы мындай баарлашуу болуп өттү, ачык, ушул эки тараптын ортосундагы болгон маселелерди толугу менен көтөрүп, бир нече тармак боюнча ушул баягы сүйлөшүүлөр жүрүп өттү да. Эми албетте биздин президентибиз дагы Садыр Нуркожоевич өзгөчө акыркы учурда бир катар жарлыктарга кол койгондугун айтты. Ошонун ичинде өзгөчө менчикти коргоо боюнча, ошондой эле инвесторго түзө турган шарттардын ийкемдүү экендиги тууралуу, ошондой бир катар мыйзамдарга дагы өзгөртүүлөр киргизилип, бүгүнкү күндө бизнести коргоо боюнча биринчи пландагы маселелер чыгып атат. Ошондуктан Кыргызстанга дагы ошо инвест долбоорлорду тартууга чакырып атат да. Бул кайсы бир деңгээлде биздин өлкөбүздүн экономикасын алдыга сүрөй турган дагы бир жакшы демилгенин бири деп эсептесек болот. Ошо кайсы тармактарга биз сунуш кылышыбыз мүмкүн? Негизинен мен жана айта кеттим, ушул коңшу өлкө катары эми бул биздеги соода сатыкты жүргүзүү же болбосо биздин транзиттик потенциалды колдонуу, ошого нерселер абдан маанилүү. Эки элдин ортосунда бул биздин ошол соода алака эле гана эмес, жалпысынан ошол бизде мына туризм өнүгүп атат. Ошол жактарга биздин жарандарды мындай ыңгайлуу, жакшы жолдор аркылуу кыска убакытта тоскоолдуксуз мына эки элдин биринин ортосунда бири баягы саякат жасоого багытталган долбоорлор бар. Андан тышкары биздин ошол жакын жашанга байланыштуу мына бизде дагы бир нече мындай конкуренттүү артыкчылыктар бар да. Мисалы алсак ошол эле айыл чарбасы боюнча бизде абдан жакшы экологиялык таза продукцияны өндүрөбүз. Мына бүгүнкү күнү канча көлөмдө Казакстанга ошол эле Алматы, Астана шаарларына чыгып аткан өзүттөр билесиз да. Мына ар бир ушул бизде өзгөчө баягы жашылча жемиш жагы өнүккөн. Ошол эле маалда биздин эт өндүрүү тармагы же болбосо сүт өндүрүү тармактары боюнча да кайра иштетилген продукцияны дагы биз мына көбүнчө ошол дээрлик көбүн ошол Казакстандын базарларына чыгарабыз да. Ошого байланыштуу мына ушул жаңы баягы иш сапардын алкагында негизинен энергетика тармагы боюнча, кайра иштетүү тармагы боюнча, айыл чарба боюнча, транзиттик потенциал бул ошол эле биздин жол тармагы, башка инфраструктураны өнүктүрүү боюнча сунуштар айтылды. Андан тышкары ошол биздин туризм тармагы боюнча да сунуштар айтылды. Эми конкреттүү долбоорду айта кетсек, эми өзүңүздөр билесиздер, жаңы ушул өкмөттүн программасында атайын кабыл алынды. Биздин жаңы энергетикалык стратегия болсо же болбосо жаңы бир мындай багыттардын бири кескин түрдө биздин ошол кичи энергетикага ошол биздин инвесторлордун киришин ыңгайлаштыруу кетти да, баягы приоритет катары. Мына бул тармак боюнча жакында ушул жоболордун баарына өзгөртүүлөрдү киргизип, ушул жеке инвесторлор же болбосо жеке жактардын каражаттарын ушул тармакка киргизүү боюнча чоң тапшырма берилген да. Ошого ылайык мына Казакстандын инвесторлоруна дагы ушул сунуштар айтылды. Мына бул жерде кичи КЭСтер боюнча өзүңүздөр билесиздер, атайын ошол белгиленген баягы точкалар бар же болбосо аянттар ошол баягы дарыяларда, кичи дарыяларда ошол кичи чакан КЭСтерди куруу боюнча да. Бул бир приоритеттүү багыт. Экинчи приоритеттүү багыт мына бизде туризм өнүгүп атат. Ошол эле Алматы менен Ысык көл өрөөнүн бириктирүү боюнча атайын долбоорлордун да бир нече варианттары бар да. Ошол эле баягы каражат төлөнмө баягы жол төлөм алган жол баягы биздин мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында дагы сунушталды да. Андан тышкары башка айланма жолдордун долбоорлору бар. Ошого окшогон долбоорлор туризм тармагы боюнча сунушталып атат. Андан тышкары мына биздин ошол эле айыл чарба продукциясын кайра өндүрүп, ошол баягы соода сатыкта логистика борборлорун өнүктүрүү боюнча мына биз көптөн бери айтып чек ара аймактарында логистикалык чек ара аймактарында ошол жакын жайгашкан аймактарда өз ара соода аракеттерин жүргүзүү боюнча инфраструктураны колдоо жана өнүктүрүүдө бул дагы абдан маанилүү. Анткени өзүңүздөр көрүп атсыздар, жыл өткөн сайын бизден ошол чыккан продукциянын көлөмү Казакстанга өзгөчө же болбосо Казакстан аркылуу Россия Федерациясына үчүнчү өлкөлөргө чыккан транзиттик жолдор дагы мына өнүгүп келатат. Буюрса ошол тармак боюнча дагы сөзсүз түрдө ошол биздин продукцияны баягы
чийки зат катары гана баягы экспорттообуздон ошону дагы кайра иштетүү дагы абдан маанилүү да. Мына бизде канча көлөмдөр ушул баягы туура сакталгандыгы же болбосо ошол шарттар жок болгондуктан кээ бирде биз ошону туура жеткирип баасын чарбай атабыз да. Ошого окшогон долбоорлор бул биздин эле баягы фермерлерге же биздин кыргызстандык ишкерлерге гана эмес, ошол инвесторлорго да абдан чоң жогору пайда алып келчү долбоорлордун бири да. Ушул тармак боюнча дагы сунуштар айтылды. Андан тышкары мен жана айта кеттим эле ошол соода саттыктан тышкары биздеги ошол эле баягы эки өлкөнүн ортосундагы чоң тармактардын бири бул ошол эле суу ресурстары боюнча маселелер бар. Андан тышкары мына биз ошол Борбордук Азиядагы борбордук энергетика системасы бар да. Ал жерде ошол эле Өзбекстан менен бирге ошо Казакстан аркылуу дагы биздин чогуулар өтөт. Ал ошол маалда бизде ошол баягы биздин аба ырайына жараша же болбосо биздин энергетикадагы энергияны, электр энергиясын үнөмдөө же болбосо колдонуу сарамжалды колдонуу аркылуу дагы биз ошол баягы шакекчи аркылуу биз электр энергиясын алмашуу баягы процедуралары бар да. Ал боюнча дагы мына энергетика министри ушул Казакстанга иш сапарынын алкагында сүйлөшүүлөр жүрдү. Ал боюнча да иштер жүрүп атат. Андан тышкары ошол эле Тоо-Кен тармагы боюнча мына бүгүн маалыматты алдык. Ошол президент ушул ишкерлер менен жолуккан учурда ири казакстандык компаниялар дагы ушул маселени көтөрүп, ошол Тоо-Кен тармагында иштөө жана ошол эле белгилешкен ишканалар же болбосо биздин ошол экспорттук потенциалды дагы чогуу мындай аракет жасоо боюнча да сунуштар айтылыптыр жалпысынан. Биз ойлойбуз ошол жолугушуунун жыйынтыгы менен ошол биздин тиешелүү баягы министрликтер жана ведомстволор бул маселени дагы баягы бышыра жеткизип, ошол эки мамлекеттин ортосундагы бийик деңгээлге жеткизет деп ойлойбуз да. Рахмат. Эми ушул жолугушуун расмий сапардын учурунда дагы Акбарага өзгөчө маданият маселесинде дагы өзгөчө бир топ олуттуу маселелер козголду окшойт. Эки элдин ортосундагы ынтымак, достук боюнча, адабият чөйрөсүндө, маданият чөйрөсүндө дегенде, чыгармачылык өнөрдү бирге ортодо орток пикир табуу маселеси боюнча, мына Кыргызстанда Казакстандын күндөрүн өткөрүү боюнча да чоң маселе айтылды. Ушул боюнча сиздин пикирди уксак. Туура айтасыз, бизде калыптанып калган эгиз эки калкыбызга тең орток салттар арбын. Мен ойлоймун, биздин дипломатиябыздын милдети, эгер эки тараптуу маселелерди козгой турган болсок, дал ошол салттарды ыраттуу түрдө өнүгүп кетүүдө турат. Жанагы 170тен ашык долбоорлордун иштешине, жаңы кол коюлган келишимдердин аткарылышына биз киришибиз керек да. Антпесе кээде ойнолбой жасалган иштерди байкап жүрөбүз, кээде айтылган сөздөрдү дагы. Мына чек арадагы машинелердин канча чакырымга чейин созулуп кеткен учурларын көрбөдүкпү? Бир ойнолбогон сөздөн улам. Ошондон улам бул жерде анткени мына ар жагынан баштасак, акыл кара чачтан, асан кайгыдан башталган, болбосо биздин жазма жазуу сызуунун баштаган жанагы Жусуп Баласагун, Махмуд Кашкари, андан бери келсек мына Токтогулдун, Жамбылдын байланыштары, Чыңгыз Айтматов менен Муктар Ауезовдун байланыштары сыяктуу ошондой нерселер азыркы иштерге дагы дем бериш керек. Мен Казакстанда байкап жүрөмүн. Мына пандемия кичине тоскоолдук кылып калды. Ага чейин булар эл аралык деңгээлдеги эң ири байланыш иш-чараларды өткөрүштү. Мисалы, Жибек жолу боюндагы өлкөлөрдүн акимдери менен акындарынын кеңешмесин өткөрдү. Ошондо залга 2,5–3,000 адам чакырылган экен. Жарымы акимдер, жарымы акындар. Кызык. Жибек жолу деген түшүнүк Пекинден башталып Парижге чейин экен да. Ошондо Болгариянын София шаарынын мэри ошо төралык кылып отурду. Арасында бир 10 киши президент отурса, бирөөсү абдан бир чырайлуу жакшы аял экен. Көрсө ал неме экен? Робот. Кадимкидей карайт, сизге жылмаят,
Бирок мен айтайын деген ошондой бийик деңгээлдердеки иш-чаралар өткөрүлдү. Андан кийин Азия, Африка жазуучуларынын кеңешмеси өттү. Бул баягы кеңешторунан бери өтпөй жүргөн нерселер жасашты. Биз дагы ошолорго умтулушубуз керек, анан бирге болушубуз керек да. Мына азыркы сапарда мамлекет башчылар ошо маданият күндөрүн өткөрүү жөнүндө, фестивалдарды, башка иш-чаралар өткөрүү жөнүндө кол койгондо мен абдан сүйүнүп атам. Ушул жылы 21-жылы биздин эриктүү турмушубуздун 30 жылдыгында 30 жылдын ичинде алгач ирет Казакстандын Кыргызстандагы күндөрү өтүп кандай сонун. Эмдиги жылы биз Казакстанга барабыз. Бул жерде азыркы муундун өкүлдөрүндө дагы байланыштар чыңалыш керек. Мына быйыл Абайдын 175 жылдыгы белгиленип атат, Кыргыз тилинде Абайдын китеби толукталып чыгарылды. Былтыр Мағжан Жұмабаев деген классиктен эми бул укмуш таң калыштуу акын экен. Тагдырда бар. Бул кишинин дагы маракеси өттү. Мен анырларын отуруп жүрдүм элем, китебин чыгарып алып бардым. Деп ойлосом, биздеги Нурлан Калыбеков деген дагы бир акыныбыз бар. Ал дагы бир китеп чыгарып барыптыр. Павлодарда, Батыш Казакстан областында Мағжандын тоюнда биз 2 гүлүк аргымак жетелеп баргандай болдук. Ушундай бир байланыштар уланыш керек деп ойлойм. Бардык тармакта. Мисалы караңыз, кино тармагында биздин Төлөмүш Шамшиев, Төлөмүш Акеев, Болот Шамшиев, ушул кишилер Казак студиясы менен бирге, Кыргыз студиясы менен бирге аралашып иштешип, мондай татынакай фильмдер тартып жүрүшпөдүбү? Туурабы? Мына драма тармагында да ошондой болгон. Акындар аралашып жүргөнбүз. Бүгүн мына биздин президенттин указы менен казактын бир акынына Баянгалыга достук ордени тапшырылыптыр деп айтып калдыңыз, туурабы? Мен буга кубанып атам, себеби Баянгалыны жакшы билем. Алгачкы чыгармачылык жылдарынын башында биз Алматыга барып, Замирбек Үсөнбаев экөө тең жаш кези, баарыбыз жашпыз. Ошондо экөө бирөө домбурасын алып, бирөө комузун алып, анан Казакстанда айтышкан али күнчө эсимде. Ошондон бери бул айтыш акыны катары таанылып келатат. Андан сырткары Казакстанда Манас айткан жалгыз манасчы. Биздин мына Манас 1000 мааракебизде ушул жерде келип сынакка катышып байгеле орунду алып кеткен. Мына ушундай байланыштар чыңдаган адамдарды дагы бир эки орток маданият тармагында тым эле жанды үрөшү ширелешип кеткен, жүрөгү кыргыз деп да казак деп да соккон дагы бир адамды айтып кетишибиз керек. Бул Эстебес Турсуналиев. Кыргыздын эл акыны, казактын калк акыны. Ушундай кишилер менен мен аралашып жүрүп көрүп калдым. Азыр эми бизде дагы сөздөр болуп атат, оңой деген ылайым ошондой болсо экен. Эми акбарга мындайда дагы сөзүңүзгө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүү түз эфирде болуп атканда мына экрандагы телефондорго чалып, бүгүнкү маек боюнча түз суроолорду берип, жоопторду алсаңыздар да болот. Мен эскертип кетмекчимин. Эми акбарга мындайда дипломатия деген бул өзгөчө статустагы өзүнчө искусство. Сиз болсо ошо элчи болуп иштеген учурда эми бүгүн да айтылып атат, элчилерге бир чоң милдеттер жүктөлүп атат да. Ушу өзгөчө өлкөбүздүн экономикасына инвестиция тартуу болобу, ушул сыяктуу саясий экономикалык багытта дагы элчилерге бир чоң милдеттер жүктөлүп атат. Кандай иштеш керек деп атат? Тапшырмалар берилип атат. Мен ойлойм, албетте дипломатиянын классикалык үлгүлөрүн жакшы билиш керек биздин адистерибиз. Тилди билиш керек деген сыяктуу эки мамлекеттин экономикалык байланыштарын, руханий маданий байланыштарын баарын жакшы билиш керек. Анан мындай да дипломат деген калыс адам болот. Эки тарапка бирдей кызмат кылган күндө гана жакшынакай болуп дипломат болуп чыгат. Бир тарапка тартып алгандан да чоң дипломат боло албайт. Классикалык үлгүлөрдү албетте пайдаланыш керек. Азыркы кезде жашыруун эмес, бул маалымат берүү негизги милдеттердин бири болуп калган. Демек анализ жүргүзүүнү, аны жаза билүүнү талап кылат. Бирок мен ойлойм, мына казак менен кыргыздын ортосундагы дипломатиялык мамилелер дагы башка бир касиеттерди талап кылат. Бул эгиз эле эң жакын элдер. Биз мисалы мен иштеп жүргөндө параллель бу жерде казактын көрүндүк акыны Муктар Шаканов иштеди. Бул киши менен бирге иштеп калдык дагы жанагыдай жагдайлар. Экономика маселесин албетте, азыр экономика биринчи орунда турат.
элчилер үчүн. Вот. Менин кезимде, ал кезде мындай ишенимге, сөзгө, ишенүү көп эле кагазга караганда. Неме мурдагы министрлер, көп жыл иштеп калган тажрыйбалуу министрлер бири-бирин таанып, үй бүлөсү менен катышып, ошондой болуп турчу да, айрым маселелер жеңил чечилип кетчү. Мисалы мага же базар күнү, же ишемби күндөрү чалышып, ой солярка түгөлүп калды, бизге баланча тонна керек дегенде, понедельникте солярка жеткирип келген учурларыбыз болду. Сенесизби? Себеби биздин байланыштар, жана министрлердин байланыштары ушуга шарт түздү. Анын үстүнө ошол кездеги Казакстан мамлекетинин эл аралык деңгээлдеги лидери Нурсултан Абишевичу Назарбаев да кыргыздарга жан тартып турду. Азыр мен Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты да жақсы білемін. Бұл кишинин атасы адабиятчы болгон, казак адабиятына фантазия жанрын бекемдеп киргизген адам. Дагы бир кызык жагдай, бул кишинин өмүр баянында Кыргызстан менен байланышкан. Анткени Кемел агабыз бул кишинин атасы. Ошонун балалык жылдары, торолуу жылдары Бишкекте өткөн экен. Муну балким айрым бир таланттарыбыз жакшылап изилдеп көрсө болот эле. Анан бул өтө Касым-Жомарт Кемелович нагыз дипломатияга жарылган адам да. Ошол Москвада атайын окунуп бүтүп, анан кийин дипломатиянын төмөнкү тепкичтерин басып жүрүп отуруп, 5 жылдарда тышкы иштер министри. Азыр эми мына 2 бери шылбырды колуна алып отурат. Туура. Эми дагы биздин өзгөчө ушу экономика багытында дагы мына туризмди айттык, энергетика тармагын айттык да. Деги эле ишкерлик чөйрөсүндө бүгүнкү биздин ушу иштеп келген мыйзамдарыбызга өзгөртүүлөр киргизип атпайбызбы? Инвесторду коргоо максатында, анан буга чейин дагы ушу бир катар инвестициялык долбоорлорду биз сунуштап атабыз деп атат. Казак менен Кыргызстандын ортосундагы ушу ишкерлик чөйрөсүндө дагы кандай активдүү аракеттер көрүлүшү мүмкүн деп ойлойсуз? Жалпысынан бүгүнкү ошо инвесторлор менен жолугушууда ошол ири компаниялар биздеги иштеп аткан ири компаниялар дагы мына биздин маалымат боюнча ошол биздин президентке дагы түзмө-түз жеке кайрылышып, ошол кээ бир компаниялар өзлөрүнүн ыраазычылыгын да билдиришиптир да. Анткени мына мен жана айта кеттим, ошол эле соода тармагында мына бизде бир нече ири компания ошо казактын баягы биргелешкен капиталдын негизинде иштеген компаниялар бар да. Анан ошол эле маалда баягы приоритеттүү болгон тармактарда, мисалы алсак ошол эле бүгүнкү күндө кайра иштетме жана айта кеттим. Андан тышкары бул жаңы багыттардын бири бул информациялык жанагы инновациялык технологиялар же болбосо ошол IT тармагы боюнча дагы чоң мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына бүгүнкү күндө биз жана айтып атабыз, жаңы түзүлгөн шаар Астана деп, мына бүгүнкү күндө Астананы финансылык Евразиянын финансылык борбору деген долбоорлору бар. Андан тышкары мына Астана Экспо деп биз баягы таза энергетика тармагында мына жакында чоң иш-чара болуп өттү Казакстанда. Ошо окшогон тармактар боюнча дагы ошо казак тараптагы ошол өзлөрүнүн долбоорлорун маалымат берип, мына презентация жасашты да. Андан кийин эми биз ойлойбуз, бул коңшу өлкө болгон бизге бул баягы артыкчылыктуу мындай багыттарды бизге сунуштайт да. Анткени биз биринчиден тилибиз бир, биздин менталитет бир, мына биздин тарыхыбыз, биздин ошол эле маданият бир. Ошол нерселердин баары биз мүмкүнчүлүк катары колдонуш керекпиз да. Анан эми сөзсүз түрдө бул жерде эми баягы бир экономикалык аймактын алкагында болгондон кийин бул кандайдыр бир деңгээлде бул атаандаштыкты биз каалайбызбы, каалабайбызбы, атаандаштык келип чыгат да. Бул экономикада өзүңүз билесиздер, баягы ар бир ишкердин өзүнүн баягы киреше табам деген максаты бар да. Бирок ошол эле маалда мына биз жакшы мындай бир интеграциялык уюмга кирип атабыз. Ал жерде мына буюрса ар бир өлкөнүн өзүнүн мына уникалдуу добушу бар да. Мына биз ошол добушту берсек кабыл алынат чечим, бербей койсо кабыл алынбайт. Башкача паритеттүү да. Ошол нерсе дагы мына эми акырын-акырындан мындай мүчүлүштүктөр жок эмес деп мен айта албайм. Анткени деген өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, маселелер келип чыгып атат. Ошол эле мына чек арадагы болгон баягы тыгындар келип чыгып атат. Ошол эле маалда ар кандай тоскоолдуктар болот. Бирок бул нерселердин баарын ошол биз мына дипломатиялык деңгээлде, жогорку деңгээлде, ошол эле премьер-министрлердин деңгээлинде, президенттин деңгээлинде ушул маселелерди көтөрүп чечүүгө толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына бүгүнкү күндө ошол эле баягы чек арадагы болгон баягы
маселелер боюнча айта турган болсок, муну дагы ар түрдүү деңгээлге көтөрүп отуруп, мына бүгүн пилоттук долбоорлор аркылуу ошол жерде бир нече мамлекеттик органдар күнү түнү баягы дежурство кылып, маалыматтарды жеткирип, жана ошол эки жетекчинин ортосунда маселе пайда болгон убакта бири-бирине түзмө-түз телефон чалышып, мына бул жерде айтыла кеткендей, ошондой маселелерди мындай ыкчам чечүү боюнча инструменттер түзүлүп атат да. Анан эми маселе жалпысын айтканда бүгүнкү күндө ошол эле ЯЭПтин алкагындагы нормативдик базаны өздөрү билесиздер, калыптандырып келе атабыз да. Ал жерде бир нече долбоорлор бар, алардын баары мына ишке ашса, ошол эле биздин соода саттыктагы баягы учеттук маселе автоматташтырылган түрдө өткөзүлөт. Андан тышкары алдын ала мына декларацияны берип, маалыматты онлайн баягы бири-биринен кагаз алмашпай, онлайн ошол эки өлкө эмес, бул тиги ЯЭПке кирген өлкөлөрдүн деңгээлинде маалымат алмашуу болуп атат да. Ошого окшогон системаларды биз киргизип алсак, мына бүгүнкү күндө ошол болгон тосолуктун баары мындай жокко чыгат деп ишенебиз да, жалпысынан. Ошондой эле Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев айтып атпайбы, один пояс, один путь деген дагы айтып атпайбызбы, Шанхай доктринасы деп. Ушул багытта алганда биз эмнени эске алышыбыз керек бул багытта дагы? Кайсы деңгээлде бар документтер жөнөкөйлөштүрүү маселеси, бизнести өнүктүрүү багытында, капиталды тартуу багытында деген маселелер айтылат. Жөнөкөй айтканда мен ойлоймун да, тарыхыбыз бир, тагдырыбыз бир, келечегибиз бир деген эле сөз. Анткени коңшуларды адам тандабайт. Туурабы? Бизге башка коңшуну берип койбойт. Ушулар менен амалада болуп, ушулар менен иштешибиз керек да. Бир ирет мен бир Кытай адам менен кыскартып айтайын, Конгодо жолугуп калдым. Анан Конгодо адамдар билесиздер, кара адамдар бар. Ал киши менин жаныма келип отурду самолеттон. Анан карап, бул ким болду экен деп ойлоп, сүйлөшүп кеттик. Сиз кайдансыз дейт, мен Кыргызстандамын. Кыргызстан кайда дейт. Анан мен түшүндүрүп айттым. Мен Кытаймын дейт. Кыргызстан менен коңшу экенбиз дейт. Бирок мен Германиянын бир авто ишканасында иштейм. Жумушум ушул Конгодо дейт да. Ушундай бир татааланам экен. Ошол киши бир сөз айтып берди. Азыр балким телекөрүүчүлөргө да кызык болор. Бул эң жакшы коңшулар, мисалы Казакстан менен Кыргызстан. Ошол кишинин айтымында да эң жакшы коңшулар эрим менен тиштей дейт. Бирге иштеп туруш керек дейт. Бирге кыймылдаш керек экен. Эрдиң жырылып калса, тишиң жыргап кетпейт дейт. Тишиң ооруса эрдиңе деле жакшы дейт. Ошондой эле коңшулар, булардын мындай ийгилиги дагы, келечекке кадамы дагы, башка нерселер дагы бирге болуш керек дагы. Жанагы один пояс, одна дорога дегенди жөнөкөйлөтүп айтканда мен ушундай түшүнөм да. Менин энчиме Меке бир жакшы учурлар туш келди. 2 рет элчилик ачтык. Алматыда дагы, Астанада дагы 2 реттен Кыргыздын кырмызы кызыл туусун көтөрдүк. Биздин Кыргыздын эл уранын ойноттук. Экөөндө тең эки мамлекеттин эл мамлекет башчылары келип, ошол иш-чараларга катышты. Мунун мааниси ушунда, өтө мааниси ушунда турат да. Башкалар деле элчилик ачат. Бирок президенттери келеби белгисиз. Жанагыдай жагдай бир элчинин тагдырына 2 иретте элчилик ачкан тагдырлар да аз. Жарайт, мен мактанайын деп аткан жокмун, бул эми фактылар. Туурабы? Эгерде азыркы күндө дагы ошондой ыргак, ошондой демөр дагы булана турган болсо, башка мамлекеттер Кыргыз менен Казактын биримдигине, ынтымагына сыктанат деп ойлойм. Туура. Дагы бир нерсе барага анан өзгөчө Кыргыздын өнөрү, Казак элинин дагы кылымдан бери аздектеп келген өнөрү, ошондой эле спорт чөйрөсүндө дагы мындай макулдашууларга жетишилди окшойт. Спорт чөйрөсүндө бул өзгөчө тармак болуп эсептелет, көңүл буруу максатында ушул. Эң жакшы спортчулар дагы бири-бирин абдан жакшы билишчи. Себеби жанагы машыгууга, башка нерселерге жыйылып келип турушчу. Айталык, мына кышкы оюндар Алматыда Көктөбөдө өтө турган болсо, жайкы оюндардын көбү Ысык көлүнүн боюнда биздин спортчулар машыгып атканын көрсө элек. Азыр эми бул тармактагы жанданат деп ойлоймун. Жанагы моореки бөөдө оорулар, тыгымлар алсап кетсе,
көпшілік нәрсе жанланыш керек. Өзгөчө дагы бир нерсе, мына сиз Данияр Шашамбаевич айтып өтпөңүзбү? Биздин өлкөбүздүн президенти дагы айтып атат, мына единый окно деп атпайбыз, бирдиктүү терезе деген маселе. Өзгөчө Кыргызстандын дыйкандары өстүргөн жашылча жемиштердин баары экологиялык жактан таза продукты катарында. Анан өзгөчө сүттөн өндүрө турган бир катар азыктар өзгөчө Казакстан Республикасынын рыногун ээлеп атканы жакшы нерсе болуп атат да. Кайсы бир деңгээлде ушул багытта дагы бир жакшы бир инвестициялык долбоорлорду сунуштап, ошо Казакстандын рыногундан да биздин продукциялар ээлеп ушул жерде. Андан сырткары жеңил өнөр жай тармагында тигүүчүлөрдүн чоң армиясы бар да бизде. Ушул багытта дагы кызматташып өнүгөткө деп ойлойм да. Негизинен биз мына ушул экономика тармагында ар кандай ушул экспорттук программаларды, стратегия жазганда ар дайым жакшы элек да, ушул бренд иштеп чыгыш керек, анан таанымал болуш керек деп, анан ушул bir кандайдыр бир деңгээлде башында мындай кагаз түрүндө болуп кетсе, мен бүгүн баарыбызга маалым, ошол баягы жазылып аткан максаттардын баары бүгүнкү күндө ишке ашып атат деп айтсак болот. Анткени деген чынын айтканда мына бүгүн эгерде биз ошол эле соода түйүнүнөрүнө барсак, ошол Казакстан коңшу өлкөдө биздин Казакстан ардагерлери, баягы потребительдери, алар ошол Кыргызстандын брендин мисалга алсак аны жеп көрбөсө дагы, ооз тийип көрбөсө дагы, бирок ошол Кыргызстандан жасалган деген мындай уже ишеним жаратылат да. Бул бир маселе. Экинчи маселе ошол эле мисалга алсак сүт, баягы биздин азыктары же болбосо биздин ошо эттен кайра иштетилген продукция боюнча мына атайын келип ушул биздин продукцияны алат да. Дагы бир эле мына мисал катары мына жакында жаңы жылдын астында мына биздин соц тармактарда аябай ушул видео таркап көрсөтүштү. Жаңы жылдын астында кадимкидей Союздун убагындагыдай болгон узун баягы тизме очередтер пайда болуп, биздин мына ошол эле кондитер чыгарган өзү белгилүү марка бар. Ошол дүкөнгө торт алганга баары очередке туруп атышты да. Казакстандын 5-6 шаарына ушу Куликов торту жеткирилет экен да. Андан дагы биз жакында ушундай маалымат алдык. Күн сайын 6 тонна тортту Астана шаарына жөнөтүшөт экен, Куликов деген өндүрүштүк ишкана. Өреке айталық, желіке тәшіліп қалбадыңар ма? Бізде топоздың еті бар. Қазақстан талаларында ал жануар жоқ. Ошондон улам өздөрү муну топозду дейт, кодаш дейт. Мына ушунун этине кийинки жылдарда өтө кызыктар болуп аткандар бар да, өстүрүш керек. Казакстандан да биз үйрөнө турган жагдайлар көп. Мисалы чыгыш Казакстанда, Алтай тарапта Марловодский деген чарбалар бар. Марал өстүргөн, буга өстүргөн. Аларга көп деле мен ойлоймун ысырапчылык болбойт экен, себеби өздөрүнүн табигый жашаган жерлеринде бир нече жүздөгөн гектар жерлерди тосуш керек экен. Карышкалардан башкалардан. И кышында жайыт катарында чөп берип турат экен. Кышындачы алар өздөрү менен өздөрү көбөйөт. Бирок дагы алардын жанагы мүйүзүнөн чыккан заттар, панта жана башкалар, мен баягы кездерде барып көргөнмүн. Алардан алынган дары, дармектер, продукциялар мүйүзүн кадимки эле ара менен, кол ара менен. Ошол мүйүзү бир нече орон болуп кеткен кездеринде Кыргызстан аралайт экен. Баягы шушундай кызыл канагат. Эң дарысы ошол экен да. Ана мүйүздүн ичиндегинин баары дары болот экен. Мен сүйлөшүп көрсөм, ошол агезде совхоз эле, совхоздун жетекчиси айтат, бул мүйүздүн баасы алтындан кымбат дейт. Алтындан кымбат дейт. Бизде деле ошол аркар кулжалардан баштап өсөт. Эгер ошолорду мисалы бир жакшы ишкерлер, бизнесмендер болсо, ошол эски текени аркар кулжаларды өстүрө турган коруктарды жасаса, аны курчаш керек, карышкалар кирбегендей кылып да. Анан калганы табигый өздөрү жашаган жер, өздөрү ичкен жер. Анан эми жардам бериш үчүн кышында балким чөп чарып бериш керек. Ушундай үйрөнө турган бирибизден өздөшүп турган жагдайлар көп. Эми дагы өзгөчө көңүл бурсак, мына учурда биздин өлкөбүздүн президентибиз дагы ушул тоо кен тармагын өнүктүрүү, реформа жасоо багытында дагы жарлыкка кол койду. Буга чейин бизде ушундай чоң тажрыйба бар эле. Кыргызстандын тоо кен тармагында да Казакстандын бир катар ишканалары иштеп атат. Мына ушул багытта алганда биз бүгүнкү күндө баягы лицензия берүү маселесин аукцион менен өткөрөлү, бардыгында ачык
маалыматты ачык берелик деген маселе козгоду. Ушул багытта да бир мындан ары да активдештирүү ушу чөйрөдө бир иш жүрөт деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрдө өздөрү билгендей ушул январь-февраль ичинде бир нече президенттин жарлыктары чыкты. Анын бир жарлыгы ошол биздин Тоо-Кен тармагындагы системдүү өзгөрүүлөр же болбосо реформалар тууралуу чыкты да. Ал жерде өздөрү билгендей ошол жалпы эле тармактагы болгон баягы башкаруу системасын, башка айтканда ошо мамлекеттик жөнгө салуу процедураларын өзгөртүү боюнча сунуштар берилди. Анан ошол жерде ошол мамлекеттик баягы капиталы 100% болгон мамлекеттик ишкананы түзүү боюнча сунуштарда берилгенде, бул негизги максаты бул ишкана деген ошол биздин кен байлыктарды мамлекет ошол жаңы инвестор менен сүйлөшүүгө барып, жана ошону мындай жөнгө салуу процедураларын иштеп чыгып, жана мындай биргелешкен ишканаларды түзгөнгө да мүмкүнчүлүк кылат да. Анан бул жерде сөзсүз түрдө баягы биздин ишкерлер тарабынан дагы мындай ар кандай ойлор айтылып атат. Бирок бул жерде бул кадам биринчиден ошол буга чейин өздөрү билесиздер, баягы лицензиянын 300 сомдон 1000 сомдон баарын таратуу анан жагы мындай терс жагы эме болуп калды да, бул лицензияларды алып алып ортомчулар. Анан баягы ар кандай башка тиги Гонконгдун же болбосо Лондондун биржасына чейин баягы биздин лицензияларды банктарга залогко коюп, акча алып, же болбосо бир инвесторлорду алып келип, же болбосо ортомчу катары иштеп, анан аягында же инвестор долбоорду башталбайт, же болбосо иш жүрбөйт, ошондой жагдайлар көп болгон да. Ошол нерселердин баарын ушу мамлекеттик баягы 100% мамлекеттик болгон ишкана ошол баягы тобокелчиликтердин баарын кыскартуу максатында мындай эми практика башка өлкөлөрдө деле баягы практикада бар да. Мисалы алсак ошол эле Монголияда ал жерде дагы башында ушундай инвесторлор кирип, аябай баягы кызуучулар көп болгондон кийин, элдин арачылыгы болгондон дагы алар ошол компанияны сунуштап, мисалы алсак ошол эле Тоо-Кен тармагында өзгөчө көмүр өндүрүүдө ушул канадалык жана америкалык чоң ири компаниялар кийин кирип иштеген да. Анан мисалы алсак ошол Азербайжандын ошондой практикасы бар. Ошого окшогон нерселерди эми ошол жаңы баягы жарлыктын негизинде бул биринчи баягы башкаруу системасында анча мынча өзгөртүүлөр. Анан ошол эле маалда баардык биздин кен байлыктардын баарын эсеп чотун чыгарып, башка айтканда инвентаризация кылып, кайсыл жерде эмнебиз бар, анан ошол жерде ошол жаңы түзүлгөн ишкана өзүлөрү инвестиция кылып, мисалы алсак ишкер келгенде, же болбосо инвестор келгенде, баягы жөн эле баягы бул жерде лицензия барды бербестен, ошол жердеги баягы запастардын дагы көлөмдөрүн тактап, ошолордун баягы негизги талаптарын аныктап туруп, мисалы алсак ошол экология маселеси бар, техникалык коопсуздук маселеси бар, ошол эле жергиликтүү бийлик менен боло турган маселелер бар, ошол регионду өнүктүрүү маселелери бар, инфраструктураны түзөө маселелери бар. Ошого нерселердин баарын иштеп чыгып туруп, ошол келишимге киргизип туруп, анан мына ачык оюндун баягы эрежелери аныкталгандан кийин инвестор кирет да. Туура. Ошондуктан ошол өзгөртүүлөрдүн мына президент дагы ошол маанисин баягы билип туруп ошол жарлыкты чыгарды деп ойлойбуз. Ошол тармак боюнча да мына бүгүн ошол жагдайды эске алуу менен бизнес менен жолукканда бүгүн ошол ири казакстандык компания ушул тармак боюнча да сунуштарын бериптир да. Ошол эле биздин мисалы концентраттарды кайра иштетүү маселеси, же болбосо экспорттоодогу баягы ошолдон баалуу металлдарды баягы иштетип чыгаруу маселе боюнча сунуштарды бериптир. Мен жана айтып кеткендей, бул жерде ошол Самрук Тоо-Кен жагын иштеткен ишкана айтылыптыр. Ошол нерсе ойлойбуз, биздин мамлекеттик органдар тарабынан дагы кыска убакытта иштелип чыгып сунуштар берилет. Эми биздин соңку суроо сен кыскараак айт. Жарайт. Астанага улуу көчүп бараткан кезде жазган ырым бар эле, ошонун баш жагы. Аксар башыл, батаң бер, ырысың бер, Астанадан буйурду бир үзүм жер. Көч баштады Кыргыздын элчилиги, көч коштоду Украин буржендар. Жаңылыкка бөлөнүп арар таңым, жакшылыкка жакамды агартамын. Кыргызымдын кырмызы кызыл туусун эркелетет шамалы Сарыарканын. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, мына учурда ушул
Кыргызстан Казакстан стратегиялык өнөктөштүк жана достук мамиле деген теманын алдында биздин студиянын меймандары жакшы маек куруп беришти. Анда биздин көрсөтүүбүз менен соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.